Ассаламу алейкум. Тойдун экономикалык гана зыяны бар деп ойлосоңуз адашасыз. Айталы, бир айда 4 тойго каршы болсоңуз 4 килограмм салмакты өзүңүзгө камсыздап аласыз. Аз дегенде 2 саат кеч уктап, эртеси күнү ишке болгон жөндөмдүүлүгүңүз дагы бир аз төмөндөй түшөт. Бирок баары бир тойго эч кандай терс көз караш жок. Анткени жашоонун эң бир жагымдуу учурларын ушул тойдон дагы таба алабыз. Андыктан тойго бара бериңиздер. Болгон ошол жерге барганда айрым сактап коюш керек болгон 4-5 эрежени сунуштамакчымын. Макул келсе аткарууга аракеттениңиз. Биринчиден, тойго кечинде бара турган болсоңуз, кечки тамакты үйдө жеп, тойнуп, анан барганыңыз жакшы. Анткени тойдун убактысы кечки тамактан кийин башталат. Баары бир тойго барганда гана тоюнам дей турган болсоңуз, анда эч кур дегенде нан жебей коюңуз. Себеби биздин ашказаныбыздын көлөмү өтө чоң эмес. Бир олтурганда 400 граммга чейин гана азык жегенибиз жакшы болот. Анан бир тойдо 3-4 түрдүү тамак келет баары бир. Ошонун дагы бирөөсүн же экөөсүн эле жегенибиз максатка ылайыктуу болот. Анан мүмкүн болушунча досторуңуз менен, туугандарыңыз менен көбүрөөк баарлашууга аракет кылыңыз жана алар менен жакыныраак болуңуз. Бул нерсе азайып бара жатат. Дагы бир сунуш: эгерде өтө жакын адамыңыз болбосо жана дагы узагыраакта, мисалы аз дегенде 1 сааттык жолдон келген болсоңуз, той бүтүшүнө 1 саат же андан көбүрөөк калганда кеткениңиз жакшы болот. Бул нерседен тойдун эси деле таарынбайт деп ойлойм. Бул аркылуу сиздин ушул эртеңки күнгө болгон даярдыгыңыздын жакшыраак болушу шартталат. Ушул айтылган жөнөкөй эрежелерди сактап коюуга аракет кылсаңыз, буюрса сизде баары жакшы болот. Маалыматты өзүңүзгө сактап алыңыз, жакын 1-2 адамыңызга жөнөтүп коюңуз.